Кумтөр ишканасына убактылуу сырттан башкаруу чечимин Жогорку Кеңештин депутаттары Алтын кендин ишмердүүлүгүн текшерүү боюнча мамлекеттик комиссиянын отчетун уккандан кийин кабыл алган. 2 пункттан турган токтомго ылайык мамлекеттик комиссиянын иштөө мөөнөтү дагы 3 айга узартылып, Алтын кенде түзүлгөн жагымсыз кырдаалды эске алуу менен министрлер кабинетине Кумтөр Голд компаниясына убактылуу тышкы башкарууну киргизүү жана тышкы башкаруучуну дайындоо сунушу берилген. Ал эми бүгүн Канада бийлиги Кыргызстандын Кумтөр боюнча кадамына нааразы болгон билдирүүсүн таратты. Биз Кыргыз Республикасынын парламенти 17 майдагы кезексиз жыйынында Центера Голдко көзөмөл жүргүзүү үчүн Кумтөр Голд компаниясына тышкы башкаруу киргизүүгө өтүү тууралуу чечим кабыл алганына, ошондой эле Кыргызстан көптөгөн эл аралык активдер менен канадалык компаниянын үстүнөн көзөмөл жүргүзүүгө жетише турганы боюнча билдирүүгө таңданып турабыз. Бул Кыргыз Республикасына түз келген чет өлкөлүк инвестицияларга узак убакытка залалын тийгизиши ыктымал. Чет өлкөлүк инвесторлор менен Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин ортосундагы бул талаш бирге иштешкен тараптар үчүн ачык айкын чечилбегенине нааразыбыз. COVID-19 пандемиясынан кийин экономиканы толугу менен калыбына келтирүү үчүн ачык айкын жана акыйкаттуу ишкердик чөйрөсү керек. Соода жана чет өлкөлүк түз инвестициялардын көлөмүн төмөндөтө турган мындай чаралар Кыргыз элинин экономикалык абалын ого бетер кыйынчылыкка кептейт. 17 майда Канададагы Центера Голд компаниясы дагы Жогорку Кеңештин чечимине жооп кайтарып, бул компания менен Кыргыз өкмөтүнүн ортосундагы келишимдердеги милдеттенмелерге каршы келерин билдирген. Ошол эле учурда Центера эми Кумтөр кенин көзөмөлдөбөй турганын жана кендеги кызматкерлердин андагы операциялардын коопсуздугун камсыз кыла албай турганын билдирген. Эми Кыргызстан ишканага сырттан башкаруу киргизген соң Алтын кендеги иш үзгүлтүккө учурабаш үчүн коопсуздукту камсыз кылуу зарылдыгы биринчи орунда турарын адистер айтууда. Токен тармагы токен процесси бул өтө татаал оор процесс. Ал жердеги процесс ачык жол менен иштетип атылганы менен ал жерде мөңгүгө байланышкан чоң процесстер бар да. Аны көчөгүнө да ошо Жогорку Кеңештен айтылып калбадыбы? Мониторинг жүргүзүп аткан жана лазер менен мөңгүлөрдүн жылышын, борттордун жылышын көзөмөл кылып турган системаны да өчүрүп коюштур депчи. Бул дагы адистердин түшүнүгүндө өтө коркунучтуу нерсе да. Себеби мөңгүлөрдү көзөмөл жүргүзүп карап турбаса, эгер тез чыгып кетсе, анткени алар ылдыйкы 3600 горизонтто иштеп атышат да. Жогорку горизонтто иштеген баштаган 4000 горизонтто иштеген да. Мындай айтканда, карьер 400 метр ылдый түшүп кетти да. Эгер ал жерге мөңгүлөр түшүп кетсе, аны кайра тазалаш биринчиден өтө оор болуп калат. Мөңгүлөр түшүп жалпы эле карьер ишин токтотуп калса, башкары жок болуп калат. Ал жер көлгө айланып кетсе, анда бул Кумтөр кенин биз жоготконго тете болуп калат да. Ал арада министрлер кабинети Центера компаниясынын директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү Теңиз Бөлтүрүктү Кумтөр Голд компания жабык акционердик коомуна убактылуу сырттан башкаруучу кылып дайындады. Ал Жогорку Кеңештин кечээки жыйынында тоо кен тармагында 30 жылга жакын тажрыйбасы бар экенин айтып, кенге байланышкан соңку окуялардан улам кызматын тапшырганын билдирген. Теңиз Бөлтүрүк Кыргызстандан тышкары Канаданын дагы жараны болуп саналат. Ошондуктан бул юридикалык жактан суроо жаратышы ыктымал дейт айрым талдоочулар. Ал мамлекеттик кызмат жөнүндө закондо жазып турат, чет элдик жарандар мамлекеттик кызматка алынбайт деп турат. Эмне үчүн азыр өкмөт мына Кыргыз Алтын акционерлик коому 100% акциясы өкмөткө тиешелүү. Өкмөт башчысы, жетекчисин, орун басарларын баарын ошол коет. Директорлор кеңешинин мүчөсүлөрүн дагы өкмөтсүз президентсиз эч ким койбойт баарыбычы. Ошондой болот да. Анан ал Бөлтүрүк мырза кандай профессионал болсо дагы мен билбейм, ал Кумтөрдө бир да күн иштеген киши эмес. Башка жерлерде иштесе, бул жер деген мисалы бийиктиги канча 4000 метрден аса. Борбордон канча алыс, темир жол канча. Анан бизде деген акыл, эс, билим деңгээлибиз социалдык, биздин экономикалык деңгээлибиз Канададыкындай эмес да. Бирок закон түрүндө барбасак, эртең эле кайра өмүр бою бийликте отурган эч ким жок. Кайра эле иш козголуп, кайра эле мурункулары чыгабай бергенден эч жыйынтык чыкпайт. Кыргызстан Алтын кенди өзү иштетип кетүүгө күчү жетерин, ага адистер дагы даяр экенин Кумтөр Голд ишканасынын ишмердигин текшерип жаткан мамлекеттик комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров парламент жыйынында айтып, ишканадагы иш үзгүлтүккө учурабай турганына ишендирген. Ал эми айрым депутаттар кенди таптакыр эле жаап салуу сунушун берген. Буюрса, бүгүн саясий чечим кабыл алып парламент колдоп бере турган болсо, финансылык жактан биз даярбыз. Алтынды өзүбүз Кыргызстанда сатып алып, өзүбүз сатканга жана экономикага иштеткенге бүт механизмдерин баарын 3 айда иштеп бүтүрдүк. Үзгүлтүккө учурабайт. Биз рудникти 24 саат иштеткенге даярбыз. 25 миллион долларга финансы министрлиги револьверный кредит бергенге даяр. Бул биздин жерибиз, Кумтөр биздики.
Kumtör eldiki болуш керек. Kumtör elдің денсаулығына karşı iştebеш керек. Пайданы 5% бюджеттің пайдасын алыш үшін елдің денсаулығына қарсы iştebеш керек. Ел 6 миллион ел бары бірдей ошодан өзінің үлішін алып атабы? Әлбетте жоқ. Алған жоқ. Ошон үчүн мен айтат элем, жабыш керек. 17 майда жогорку кеңеш кабыл алган токтомго ылайык Кумтөр Голдко убактылуу тышкы башкаруу 3 айлык мөөнөткө киргизилет. Шартка жараша аны дагы 3 айга узартууга болот. Каныкей Бозгунова, Урмат Мамбеталиев, 5 канал.